Тулпар карагер деген аттуу машинаны укканда эле ар түрдүү ойлор келет. Ал гана эмес, коңшу өлкөлөр да бул тулпар кандай жерден жасалды болду экен деген суроону туурасынан коюп турган очуру. Биз дагы кызыгуу менен тулпардын жасалган жерин көрүп келүүнү чечтик. Тулпар карагер толугу менен кол жасалгасы билесиз да. Анын баардыгы өзү бул жерде эле жасалды. Эми кыймылдаткычтан тышкары, шассиден тышкары толугу менен бияка жасалды. Атайын кандай керектелүүчү тетиктер да болгон жок. Себеп дегенде көп нерсесин бияктан өзүбүз ойлоп чыгардык. Ошонун шарт түзүлдү, ошонун баарын жасап, ойдогудай ишке ашыруу. Кайрылганыбыз болгону бул айнек жактан кайрылдык. Андан кийин тиги темирди баягы ийе турган станоктор атайын ошол ишканага кайрылдык. Алар бизге тоомун жасап берди. Ошонун баарын сараптап туруп өзүбүз бияктан чыгабыз. Максатың толук жаралган болсо, анын ишке ашуусу убакыттан гана көз каранды деген Достоевский. Мына ошону сыңарындай Тулпар карагердин дагы авторунун идеясы дал бүгүн жеткен окшобойбу? Тулпардын куралышы сөзсүз эле заңгыраган заводдон чыкпаса да, чакан эле кадимки унаа токтотуучу кичи ишканадан куралган. Мындай кичи ишканада ушундай карагер чыгары анча деле ойлонууга алып келбесе керек. Сыртынан караганда ар түрдүү көрүнүштөргө күбө болсо болот. Ал эми анын ички көрүнүшү дагы өзгөчөлүктү өздөштүргөндөй туюндурат. Кадимки эле немис менен орустардын машинесиндей эле төрт дөңгөлөк болгону менен төгөрөгү төп келишпейт. Салыштырайын десең, машиненин саны жетпейт. Эшиктерди ачыла келгенде канаттуу тулпардын элеси шаңкайып чыга келет. Толук аты Тулпар карагер. Себеп дегенде өңү түсү кара тоор келет, ошо менен укашат. Толук аты Тулпар карагер. Эми структурасы боюнча биз бул жерде 5-4 BMW кыймылдаткыч колдонгонбуз. 380 аттын күчү, 12 цилиндр, атмосферный келет. Ошондо да кандай өзгөчөлүктөрү, дөңгөлөктөр 20 дюйм келет, чоң дөңгөлөктөр. Себеп дегенде бул мотор менен дөңгөлөктөр бири-бирине дал келет десем болот. Ошонун күчүнө карата. Да кандай өзгөчөлүктөр бул жерде дизайн боюнча мындай дүйнө жүзүндө эч качан жолукпайт. Себеп дегенде мисалы четтен көргөн киши бул кайсы машина экен, анан барган сайын билип мындай көзгө жагымдуу, көзгө мындай таанымал болуп калгандан кийин бул тулпар экен депчи. Себеп дегенде ар бир бөлүгү, ар бир бурчу, ар бир чиймеси эч кайталанбайт дүйнө жүзүндө. Өзгөчөлүк сыяктуу алдында 3 чиймеси бар. Биздин Манас эпосунан мындай бир үзүндү десек болот, 3 батырыбыз. Манас эметеси сыяктуу, маңдай учтуу, калкан сыяктуу келет. Бет маңдайын болсо биздин эски кыргыз аскерлеринин тулгасы сыяктуу, баш кийими. Так маңдайында Т тамгасы жайгашкан. Тулпар сөзүнүн Т тамгасы башкы тамгасынан колдонгонбуз. Тулпар болсо мифология боюнча бизде канаттуу ат болот. Ошол себептен биз эшиктерин өйдө ачканбыз 90 градус. Эми мына байкасаңар деле мисалы кулак сымал болуп көрүнүп турат бул жерде. Бул жерде биз болсо монитор менен камераны колдонгонбуз. Эки капталында мисалы оң келген маалыматтын баары 5 дюйм монитор бар, оң жагында, сол жактан келген сол монитор отушат. Так ортосунда, борбордук монитор бар. Бул аркасында болуп жаткан маалыматтын баары так ортосунда борбордук монитор келип түшөт. Системасы көбүнчөсү музыкасын жайгаштырганбыз бияка. Бул жерде бул сабвуфер иштетет, мына байкасаңар болот. Питание, зажигание ушул жерден. Бул эми анын старт. Кыргыз жаштары велосипед кураганда эле билебиз деп топтошуп толкунданып жүрүшсө, топ жигиттердин арасынан чыгандары чыгып, мына минтип Тулпар карагер деген ат ыйгарып, Кыргызстандын тарыхына алгачкылардан болуп темир тулпарды жарыкка чыгарышты. Ал гана эмес, Кыргыздын улуттук колориттери дагы камтып кетишкен. Албетте бул дүйнө жүзүн кызыктырбай койбосо керек. Эмнеси болсо да Кыргыздан чыккан дүйнөгө аты дөңгүрөгөн тулпарлуу болуп калды.